Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala hayri halki Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana innaka entel alimul hakim ve zidna min keremike ilmen nafi'an ve rızkan vasi'an şifa min kulli da. Allah жаратканга чексиз мактаулар, алкыштар, шүгүрлөр айтылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам, дуайлар жолдосун. Allah Taala elibizge iman, ıkhlastуулuk, birimdik, ынтымак берсин. Жерибизде токчулук, мукчулук, тынчтык болсун. Жигиттер, адаттагы сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбыз бир өзгөчөлүгү камерага тартылып, башка мусулман бир туугандарыбыз да пайдалансын деген демилге менен видеого тартылат. Биздин сабагыбыз Ханафи мазхабында эле эмес, деги эле жалпы ислам дүйнөсүндө белгилүү болгон Кудури китебинен болот. Кудури бул 4-чү кылымдын аалымы. Эң биринчи матн болуп саналат. Матн дегенде эми илимий термин катары аннотация деп, корунуу деп которулат. Бул 12.000 эреже. Эмнеге Кудури эң биринчи матн болуп саналып калгандыгы, себеби андан мурундагы аалымдар жазган. Биринчи, экинчи кылымда муштахид мутлактар болгон. Муштахид мутлак дегенде кыргызча кандай берсек болот? Буларды абсолюттук илимий дариметке ээ болгон аалымдар десек жакшыраак болгудай. Андан 3-чү кылымда уже муштахид мутлак мунтасип деп аталат, арабча термини. Эми сыртта окуп жүргөн балдарыбызга да пайдалуу болсун деп аларга да кичине түшүндүрүп кетели. Мунтасип деген ошо абсолюттук илимий дариметке жеткен аалымдарга таандык болушкан. Булар эми Кархи, Тахави деген аалымдар. Алар да ушундай матындарды жазышкан. Бирок алар өздөрүнүн оюн кошкон да. Абу Ханифа бул жерде мындай деген, бул маселеде Абу Юсуф мындай деген, менин оюм мындай деп. Кархилерчи. А эми Кудури болсо андай өз оюн жазган эмес. Тек гана ошо 3 шейхибиздин, 3 аалымыбыздын негиз ошолордун сөздөрүн негиз кармап туруп, ушу матынды түзүп чыккан. Бул Кудуринин китебин окуп алган адам Ханафи мазхабында мыкты хадис боло албайт деген. Себеби ушу китептен китеп жаралат дейт. Ушу китеп негиз болуп берди. Калган кийинки китептердин мақсатын баары биздин китептер ушуга таянышкан. Ушунан алышкан. Ушуга ссылка жасашат. Бул илимий булакта. Анан бугун аябай көп шарттар бар. Шарттар деген түшүндүрмө. Эң көп түшүндүрмө берген, иликтелген, изилденген, такталган китеп Кудури болуп саналат. Хусамуддин Рази шарх берген Хуласат далаил, далилдердин корундусу, каймагы десеңер болот, өзөгү десек болот. Мындан башка көп китептер бар, котормош, неме шархтар. Ушу китепти негиз кылып алабыз, буюрса. Анан бул биз экинчи томуна киришебиз. Өзү 4 томдон турат. 4 томдон турат. Биринчи тому болсо ибадат. Экинчи том бул соода сатык. Үчүнчү тому нике. 4-үнчүсү болсо казылык, кыскача айтсак. Бирок соода сатыктан баштаган себеби, соода сатык фикh илиминде эң оор тема, эң оор бөлүм. Тыйын иши кыйын дегендей. Бул кыйын маселелер, эң оор маселелер да. Анан бул 4 том дегенден кийин фикхти да ошо 4кө карасак жакшы болот. Фикх өзүнчө бир мамлекет болсо, онун 4 областы бар. Биринчи тому бир област кылабыз, ибадат. Экинчи областын соода сатык кылабыз.
3-чү обласын нике кылабыз, 4-чү обласын болсо казылык. Ошентип башыбызга биз тартиптеп алсак, илим алууда жеңил болот. 1-чү облас ибадат дедикпи? Ибадат областында канча район бар? Ким айтат? Намаз, орозо, зекет, ачылык, Дарат. Дарат. 5 район бар, көрдүңөрбү? Дарат районунун канча айылы бар? Мустафа. Жок, ал жерде суу темасы бир турабы? Кудук темасы. Гусул, таямум, нажастар, көрдүңбү? 7-8 айылы бар. Ошентип башыбызда тартиптеп алсак, азыр биз мына схема кылып алсак, ошо тартип менен, ошо адрес менен биз барышыбыз керек. Чогуу кыдырып жүрүшүбүз керек. Азыр Момайла киребиз, бул жерде 20 чакты айылы бар. Сарф деген акча алмаштыруу, ижара деген ар бирине кирип чыгып, анан биз маалымат алып, биз фик жөнүндө маалымат алган болобуз. Кыргызстанда эле бир Ош областын кыдырып чыксаң, бар райондорун кыдырып чыкканда сен билесиң уже. Уккандан көрөчү. Угуп алып эле сүйлөй беребиз да. Ошон үчүн Абу Ханифа эме деген, ким биз айтып аткан сөздү, биз кайсы жерден алып айтып атканыбызды билбесе, биздин ишибизге, биздин илимибизге киришпесин. Туурабы? Ошондо Өзгөн районунун Баткен областына кошпойсуң, Ат башыны Ысык-Көл неме областына киргизбейсиң. Биз маселелерди ошондой тартиптеп алышыбыз керек. Кийин фатвада, башка маселелерде шарт билесиң. Өзүң баргансың. Кошо жүрөбүз да муну менчи аралашыпчы. Анан биздин сабагыбыздын да өзгөчөлүгү, башкача ыкмада өтөбүз. Баягы ата эле өз баласын өзүнөн мыкты болсун деп каалайт. Ата эле деп атышпайбы? Ата эле эмес, устаз дагы. Шакирттер өзүнөн мыкты болсун дейт. Андай ойлогон устаз, ал устаз эмес дегендейчи. Бизде ар бир окуучу өзү окуйт, өзү которот, өзү түшүндүрөт. Туура эмес окуп, туура эмес түшүндүрүп алса, оңдойбуз бул жерде. Адаттагыдай эле. Анан араб тилинин өзү, араб тилиндеги китептерди окуш өзүнчө бир чоң илим. Араб тилинде харакаттар деп коет. Ал диакритикалык белгилер. Араб тили үнсүздөрдөн турат. Үндүлөр ошо белгилер, харакаттар. Харакаты бар китептерди көп эле окуй бериш мүмкүн. Бирок харакат жок китептерди окуш өтө кыйын. Харакаты жок китептерди окуп алган адам гана илимге киришиш керек. Ал эми аракети жок китептерди окуп алган адам шарият жөнүндө сүйлөгөндөн итият болуш керек. Фатваларды берүүдө, үгүт, насаат иштерин кылышы мүмкүн. Бирок именно фатва жагына киришпеш керек. Туурабы? Эми ошо китебибизге киришебиз иншалла. Акырындан баарын өтө беребиз. Соода саттык дедик. Соода саттыкка бул жерде китептин алдына, матынга киришердин алдында сонун киришүү жазылган. Ошону четтен баштап иншалла окуй баштайбыз. Оң тараптан баштап кете беребиз иншалла, Алла буйрса. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Өзү бул китеп 4 томдон турат. Биз азыр окуп жаткан том 2-чи том болуп эсептелет. Анан шариат өзү эки бөлүнөт да чоң алганда. Биринчиси ибадат. Ибадат эми кыргызча маанисинде ибадат эле болот. Анан экинчиси муамалат. Муамалатты биз которсок граждандык кодекс деп которсок болот да. Ошондо бул 2-чи том Китабул Бай. Граждандык кодекске кирет да ошондо. Анан кешеден алдын азыр киришүүнү окуйбуз. Анан кийин негизги матынга киришебиз. Иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабул Буюъ мин мумайзатил муамалат аль-фикхия. Ислам шариятынын граждандык кодекстеринин өзгөчөлүгү. Анна хада al-иqbal al-islamiyya wal-alamiyya ala dirasat al-muamalat al-shar'iyyah lam ya'ti min firaghin. Ислам аламынын жалпы аламдын ошо шариаттын граждандык кодексине бет алуусу жөндөн келип чыккан эмес. Бал имам тазат Мин мумайзат al-muamalat al-fiqhiyya деген бул хабар, Бул кыргыз тилине баяндош болот. Ошону кантип котордуң?
шариаттын муамалаттарынын өзгөчөлүктөрүнөн Өзгөчөлүктөрүнөн көрөбү? Өзгөчөлүктөрүнөн. Эми келе. Сон мына кетсек, тартиптер менен кетсек, биз кыргыз тилиге аябай басым жасашыбыз керек. Эң негизи которуу, жеткирүү. Алла буйрса. Шариаттын өзгөчөлүктөрүнөн ушу ислам ааламы жана ислам сырткары башка ааламдары ушу шариаттын муамалат бөлүмүнө, граждандык кодекс бөлүмүнө бет алуусу жөн келип чыккан эмес. Кабыл алышты да Кабыл алуусу. بل لما امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن غيرها. Бул шариаттын муамалат бөлүмү бир канча өзгөчөлүккө башкадан айырмаланып турган бир канча өзгөчөлүккө болгондуктан. ومن تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم الأصلية تحصلت لدي فكرة عامة عن المعاملات. Аздан окуп, өтө алыс өзүм көчүнүм котормого жеңил болуп. Оптада кабарды тапкандан кийин эле токтотуп которуп жеткизип турсаң түшүнүктүү болот балдаргачы. Бул жерден бизде көрүп аткан балдарда жаш балдар бар, эң жакшы, жаңы илимге кирип аткандар. Ошолор пайдалансын көбүнчө. Иншалла. Аз-аздан. Шарттан кишип мен uzun bir убакыт, uzun жылдар бою тажрыйба кылдым. Доктор Салах, ошондо доктор Салах. Көп жылдар десең, uzun болсо, көп жылдар. Көп жылдары ошо ханафилердин негизги чоң алымдардын китептеринен сабак берип, жана муамалат бөлүмүндө сабак берип, менде ушундай бир муамалат тууралуу, граждандык кодекс тууралуу жалпы бир ойлор пайда болду. Тажрыйба болду. Жалпы ойлор туулду да мындайча айтканда. Машалла. تمثل الخطوط العريضة التي ушул ойлор бир узун бир сызыкты неме кылат, чагылдырат дейт. Кенен жол болот бул жерде хутут жол маанисинде арида кенен жол. Факихтер мунуку алымдары салган кенен жол. التي يسلكها فقهاءنا في تقرير أبواب المعاملات. ошол жол менен биздин факихтер, ханафи факихтерибиз, алымдарыбыз муамалат граждандык кодекс баптарын өз ордордуларына коюп кетишкен. وتعتبر أسبابا لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس. Жана ушул муамалаттагы коюлган баптар өзү бул адамдардын өз максаты, ойлорун ишке ашырууга чакырды, себеп болуп берди. وأحاول ها هنا عرضها بصورة مختصرة. عرضها. Мафул бих болду. Бул жерде мен ушул муамалатты, ушул негиздерди, баптарды кыскача бир сунуштоону аракет кылып көрөйүн. لأن تمام بيانها وتفاصيلها ومثلاتها анткенде булардын бардыгын толугу менен ийне-жийне чейин мисалдар менен кошо айтып чыгуу, баяндап чыгуу تتحقق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة. Ар кандай фикhtин баптарын изилдеп, сабак берип чыгууга муктаж болуп калат дейт. Ал жерде жана кыскача эле өтөбүз дейт. فهي تمثل التصور العام والكلي للمعاملات عند الفقهاء. Бул эме ар кандай фикый баптар дейт. Муамалат тууралуу жалпы бир көрүнүштү чагылдырат. Жалпы элес эле алып бере алат дейт. Ушу киришүүдө биз жалпы элес окуп аткан адамда элес пайда болсун. Соода саттык боюнча. Ошол киришүүдөн бир жалпы элес пайда болот дейт. فيسهل على الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات. Ушул эми кыскача бул жерде 19 өзгөчөлүк бар да. Ошо өзгөчөлүктү жалпылай бир окуп бүткөндөн кийин талап илимге фикh окуп жаткан талабага ошо муамалат маселелери кайсы нерселерге, кайсы эрежелерге куралгандыгын жалпы түшүнүш жеңил болот. وهذه المميزات متداخلة فيما بينها. Эми бул өзгөчөлүктөр, шариат муамалаттын өзгөчөлүктөрү бул бири-бирине киришип кеткен. Ар кимсе өз алдынча бул эсептелбейт да. Бардыгы бири-бирине байланышкан. ومع ذلك أفردت كل منها بنقطة مستقلة. ومع ذلك أفردت كل منها بنقطة مستقلة. Ушуга карабай мен ар бир өзгөчөлүктү өз алдынча кылдым дейт. Бөлүп койдум. لأن
لتميزها عن غيرها başkasından ayrımalanış için. وَلِإِظْهَارِهَا وَتَسْلِيطًا لِلضَّوْءِ عَلَيْهَا أَكْثَرَ. Jana açıktaş için وَتَسْلِيطًا لِلضَّوْءِ عَلَيْهَا. Jana Açık bir жарык берейин деп атам. Көбүнчө жарык болсун. Окуп аткан балага дароо түшүнүк алсын дедим дейт. وهي hem gitti. وهي الأولى Ula dedim. Nege ula dedi? Nege avval degen жок. Kimde birinci kандай деп var? атат да бул. Mumayyizat деп. Maşallah. Мумайзаттан Мумайзга кайдат го. Женский Мумайзга женский Женский род. болот, да. Аял текте, бул да аял текке салыш керек эле ula деп. Ошентип авval деген жок, а? Maşallah. بدل غلط أولى أن المعاملات تنظيمية لا تربوية дейді. Эми бияқта муамалат бабы болса, бұл жерде танзими дейді, тартип бабы дейді. Бұл тарбия бабы емес дейді. أن التشريع الإسلامي له جانبان. Эми ислам шариятында бұл екі тарабы бар дейді. Биринчиси тарбауи дейді, экинчиси болсо танзими дейді. Ислам шариаты эки милдет аткарат экен. Тарбиялык милдет аткарат, анан тартиптик, коомдогу тартипти сактоо. Эки чоң багытта иш кылат экен, а? وأما التربوية эми тарбауи болсо, ол тартипти түптөөчү жагы болсо, ал فهو يتجسد بصورة واضحة في العبادات التي تسعى سعيا حثيثا إلى الارتقاء. Эми ал болсо, бизге уже ачык эле айткым келген дейт ужечи, ибадат баптарында. التي تسعى سعيا حثيثا өтө бир кылдат түрдө бизге жетип келген дейт уже. Биз аны уже мындай ортосунан ойлонуп отуруш шарт эмес дейт да. إلى الارتقاء بإنسانية الإنسان إلى أعلى مراتبها وتخليصها деп коёр. وتخليصه من الصفات من الصفات الحيوانية الذميمة. Şu bir сүйлөм. Бул ошол тарбауи бап инсанды өтө бир төмөн даражадан төмөн даражага түшүрбөш үчүн жана өтө бир инсандык жогорку даражага чыгарыш үчүн бизге келген дейт да. Азамат, ошондо арабчасын окуганда арабча сөздөргө байланбай, түшүнүктүү акылга алып туруп, анан уже кыргыз тилде берген аракет кылышат экен. Тарбиялык милдетти кантип аткарат? Шарият тарбиялык милдетти адамды, айванды төмөн адеп ахлак жоруктардан жогорку адамгерчиликтин туу чокусуна алып чыгат дегендей маселе бул. Ошентип жыйынтыктап которгону аракет кылабыз иншалла. Кеттик. فعلى قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعلى مستويات الإنسانية. Tasarrufatu kule. Эми бул жерде инсандын ошол ислам алып келген тарбауи жагын канчалык жогорку деңгээлде өзүнө алып ошону аткара турган болсо, ал ошо инсандын ошончол жогорку деңгээлге жетет дейт. Азамат, отуруңуз азыр. Аябай жакшы. ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم мына жогоркуда айтылган нерсени пайгамбарыбыздын сөзү тастаудап дейт. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Адеп ахлактын мартабасын толуктоочу үчүн мен жиберилдим дейт. Суnan Байхақи. Адеп ахлактын туу чокусуна чыгаруу үчүн мен пайгамбар болуп келдим. Боисти деген уже пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келет. Байс болуп tutturabыз. والعبادات هي المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخليص من الصفات الذميمة بالتخلص من الصفات الذميمة والإخلاص لله تعالى. Эми ибадаттар болсо дейт, ал адеп ахлактын эң жогорку деңгээлине жетүүнү акыйкатка чыгаруучу бир бөлүк болуп эсептелинет дейт. Ал нерсе болсо өтө төмөнкү даражадан инсанды чыгарат дагы Аллах Таалага толук ихластуулукка үндейт дейт. Бул эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин бекемдеп атат да, түшүндү шарх берип атат, ошо түшүндүрүп берип атат. Макарим ал-ахлак деди го.
Эми ошо Макарим адия баклаган туу чокусуна чыгарам деп аткан. Туу чокусунан чыгат. А ишке ашыра турган нерсе ибадат деп да. Ибадат ошого жеткирет депчи. Эми калсыдан була. فمثلا في الصلاة يتعود الإنسان على إخلاص شاشبالي يتعود الإنسان على الإخلاص على الإخلاص لله جل جلاله دي. ما شاء الله. Эми ошол мисалы намазды алсак дейт. Чындыгында инсанды дейт кайтарат дейт. Иля жалла жалалуху намазды мисалга ала турган болсок, ошол адамды ихластуулукка көндүрөт дейт. Аллах Таалага көндүрөт дейт. والتركيز الكامل في أفعال الصلاة الأثناء أدائها. Демек, ошол التركيز көңүл бурат дейт, ошол толук бир ошол намазды окууда дейт, ошол учурда дейт да, көңүл бурат дейт, толук. Ихластыкка көңүл бурат намаз окуганда. وهو يسمى الخشوع. Алем ушул خشوع деп аталат. ومن أعظم أسرار النجاح في أي عمل هو الإخلاص له دي. إخلاص له. Алем ошол амалдардын чоңу негизи болгон ийгиликке жетүүчү бул амал дейт. Ийгиликке жеткире турган сырлардын эң чоңу бул ихластуулук дейт. والتركيز كلي فيه فالمسلم يأخذ كل يوم 5 دروس في ترسيخ هذا السلوك في شخصيته. Ошол дагы көңүл бурдура турган ошол нерселерден дейт. Мусулманды көңүл бурдура турган нерселерден ал يأخذ كل يوم 5 دروس في الترسيخ. Ошол мусулман күн сайын 5 жолу сабак алып турат. Күн сайын 5 жолу сабак алып турат, ошону бекемдөгө дейт. Ошол инсан шахсиятында, инсандыгында. بحيث يكون جزءا من حياته ويمكنه من النجاح الكامل في كل أموره. بحيث يكون ушундай бир деңгээлде анын жашоосунда мүмкүн болот дейт, ийгиликке жетиш, толук ийгиликке жетиш мүмкүн болот дейт. Ошол баардык иштерди кылса. Ошо намазда биз эмне кылат экенбиз? Ихластыкты үйрөнөбүз экенбиз. Алла үчүн деп. Жок дегенде ошо намаз учурунда дүйнө иштерин унутуп коюп, башка нерселерди унутуп коюп, Алла үчүн бир намаз окуйынчы деп бүтүндөй өзүбүздү арнап окуй турган болсок, мына ошол нерсе башка иштерди дагы ийгиликке жетүү үчүн ошондой ихластуулукту кылабыз да. Сабак алганда да бир ихластыкка коебуз. Ихласка уже намаз өзү ихласка үйрөтөт бизди. Кайсы иште кандай ихлас кылышты. والصلاة تنظم الأوقات للمسلم. Туназиму. Танзиму десек деле болот же Танзиму десек болот. Туназиму. Танзим деп келди да. Танзим дегенсе тунаддим. Мастары танзим. Тафейл вазна. Ал эми намаз болсо туназимул ауқата лил муслим. Мусулман үчүн убакыттарды мындай назым кылып, мындай бөлүп иреттеп берет да. Ва туарифуху анна кулла вақтин лаху амалун. Анан буга бөлүп түшүндүрүп берет, ошол инсан үчүн ар бир убакыт өзүнчө бир амал экендигинчи. Азамат жакшы көрдүм. Ва хада сабилун najihин fi hayatihim. Ушинтип убакытты үнөмдөп ар биринин өзүнүн убактысы болушлук бул ийгиликке жеткендердин неси жолу дейт да. Жашоосу. Азамат. Faman kana aqdara ala tanzimi waqtihi wa tartibi hayatihi. Ал эми ким ушундай өзүнүн убактысын үнөмдөп, жанагындай тартиптей алса, жана жашоосун тартиптесе, ва жаала ли кулли вақтин амалан, ар бир убактысы үчүн өзүнүн бир ишин койсо, мисалы. Жаалина. Ва жаалина. Ар бир убакыт үчүн өзүнүн ишин койсо, кана анжаха фи хаятихи. Жашоосунда бул ийгиликке жетүүчүлөрдөн болот. Мындайча айтканда, ар бир убакыт өзүнүн убактысы менен, мисалы саат монча тиги. Эң ийгиликтүү адам болот. Ийгиликтүү адам убакыт режим, режимде убакыты менен. Ва бакия амрун ла будда мин ал хадис анху. Бул жерде бир иш калды, ал жөнүндө биз кеп кылбасак болбойт.
وهو أن النظريات التربوية يتعرف عليها بالتجربة. Ал эми биз бул үстүндөн эне өттүк, тарбавийде өткөндөн кийин танзимиге киришебиз бул жагы. Жок, кириши элекпиз. Анна назарият тарбавия, тарбави жанакы Тарбиялык теориясы. тарбиялык теориясы бул жанакы тажрыйба менен билинет. لأنها تتعامل مع طبيعة إنسانية. Бул инсандык табият менен көбүнчө мындай иш алып жүрөт да. Иш алып барат. Иш алып барат. وتقدم حلولا لمشاكل فيها. وتقدم حلولا. Бул жердеги мүшкүлдөргө, проблемаларды жактат. Ар кандай түйшүктөрдү, машакаттарды кыргызча айтсаң, чечүү жолдорун сунуштайт да. تقدم حلولا чечүү жолдорун сунуштайт لمشاكل فيها, ал жердеги түйшүктөрдү. ويظهر مع الزمن أن هذه الحلول أكثر جدوى. Анан يظهر مع الزمن, zaman менен убакыт өткөн сайын билинет. أن هذه الحلول бул нелер, түйшүктөр, чечимдер булар. Чечимдер, чечип берген чечимдер эң жакшы экендиги билинет да, zaman өткөн сайын. Тажрыйбадан өткөндөн кийин ошо ийгилге жете баштадым. Ой, сонун экен бул режим дегендей. فهي تقاس بالتجربة والتطبيق. Бул нерсе ошол zaman өткөн менен жанакындай чечикен жолдордун туура экендиги бул тажрыйба жана татбик, салыштыруу менен чыгат. أكثر من قياسها بمنظور العقل في ترتيب النتائج على المقدمات. Ошол сунушталган нелерди акыл жанакындай салыштырып, кыяс кылып, тартиптөөнүн натыйжасында ошол туура экендиги билинет да. Салыштыруу логический, логикалык эрежелерге караганда бул тарбиялык нерселер, тарбиялык иштер тажрыйба менен билинет. Тажрыйба менен. Жана логика önce таянбайбыз дейт да, тажрыйбага таянабыз дейт да бияка. ولذلك تجد أن العقل لا يدرك العبادات في نفسها. يدرك. Ал эми ولذلك ушул жерден биз эми мындай байкасак болот. Акыл ибадатта көп жанакындай иштетилбейт да. Өз алдынча эле түшүнүп биле албайт да. Түшүнүп биле албайт. Акыл түшүнө албайт. في ترتيب النتائج عليها. Ошол мисалы рүкүнүн натыйжасы кандай же бунун неси не экендиги мисалы ибадаттагы 4 рекет, 5-4 рекет эмне экенин билбейт. Эмнеге эми саждага башкача кылсак болбойбу, рүкү кылсак болбойбу деп бул акыл такыр билбейт. Намаздын өзү эле эмне 5 мал намаз окуйсуң. Натыйжасы. ولكن التجربة أثبتت أنها قادرة على تعديل سلوك الإنسان إلى ما هو أقوم وأفضل. Акыл билбеген менен бирок тажрыйба билдирет да. Тажрыйба билдирет бул жерде. Бирок тажрыйба сайын адам өзү тартипке келип, жашоосу оңолуп, ийгиликке жетип атса, тажрыйбадан билинет да, намаз жакшы турбайбы? Намаз окугандан бери ушундай оңолуп калдым, мындай болду деген сөз ушундан да. Намаздын жакшы пайдалуу экендиги тажрыйба менен билинет. Тажрыйба менен билет да, окугандан билесиң. Орозо тутсаң анан пайда билесиң. Ага чейин эле акыл менен эле теория жагынан эле сүйлөп берсең, ал пайда бербейт да. Негизи обычно биринчи теория, анан кийин практикага кетет го. Бул жакта болсо ибадат бабында именно биринчи практикага кетип, анан артынан теория кете турган болсо, ошол бак именно түшөт да. Тажрыйбанын артынан негизи билинет да. Фаллахи жалла жалалуху халакал инсан. Бул уже казан болуп атат да. Жок, Фаллаху десе эле. Фаллаху. Алла Таала инсанды жаратты. Ва хуа а'лам би хали. Ошол инсандын абалы кандай экенин Алла Таала билүүчүрөөк бизге кандай. Ва бима яхсуну тасарруфатуху ва ахлакуху. Ошол эмне нерсе менен анын жанагындай кулук мүнөзү, жанагы тасарруфаттары, саттоолору жакшы болорун баарын билет да. Алла Таала бизди жаратты. Алланын мыйзамы эң жакшы мыйзам. Адамды оңой турган. Адам өзү ойлоп тапкан канчалык мыйзам болсо дагы, психологиянын кандай эрежелери болсун, адамды Алланын оңдогондой шариятында эч ким оңдой албайт, башка нерсе оңдой албайт.
Бизге эмне жакшы, Аллах Таала жакшы билип Жакшы, жүрөт. кайсы жаман. Алла Таала жакшы билет. Жакшы. بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجانب التنظيمي في التشريع эми буга чейин биз тарбави жагын айттык да. Тарбиялык жагын айттык, ибадат бабын. Эми бул жагы фикhtын ошол танзими иретке салуу, тартиптик жагын айта турган болсок, فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات والقضاء والسير والمواريث وغيرها. Ал ошол нике, талак, үйлөнүү, ажырашуу, адамдар бири-бири менен соода сатык, казылык, өкүм чыгаруу, сияр, баягы жихад, башка өлкөлөр менен мамиле кылуу, жана мурас, ушуга окшогон маселелерди камтыйт. ففيها يسعى الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول للحياة الإنسانية. Ошол бөлүмдөрдө факих алымдар эң жакшы чечимдерди инсандарга чечкенге аракет кылышат. ومن قدم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانى في الاستفادة والأخذ منه. Кимде-ким бизге ошол факихтер чечкен маселелерден дагы жакшырагын бизге сунуштаса, биз аны алгандан, андан пайдалануудан биз баш тартпайбыз. لأن المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشرية. Себеби максат бул жерде муамалат маселесиндеги максат бул адамдын жашоосун эң жакшы нукка салуу деген тартиптик муамалат эмес, тартиптик. Никеде башка жактан бардынан айтылган нерселерде эң жакшы эреже коюп бере турган болсо, биз ала беребиз. Карабайбыз. والفقيه في تحقيق ذلك له نوران. Эми ушул иш менен алектенген факих алым адамдын эки нуру бар. Ушул нерсени ишке ашырууда эки нуру бар. Нурул акли ва нурул шар'и. Акылдын нуру жана шариаттын нуру. فأما نور العقل فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في حل المشاكل الحياتية. Ал эми акылдын нуру менен бул ошол факих адам эң жакшы туура жолду тапканга аракет кылат. Жана мүшкүлдөрдү чечкенге аракет кылат. ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل الفقهاء. Жана ошого эле кошумча тарыхтагы өткөн тажрыйбалардан пайдаланат. Мурунку өтүп кеткен алымдардын тажрыйбаларынан пайдаланат. ملاحظا معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان. Жана ошол нерсеге ушул майданда өткөн факихтердин мурунку басып өткөн жолун карап, ошол жерден да пайдаланат. فما يقدمه غير المسلم في تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشري. Эми мусулман эмес адамдан бизге тартип инсанияттын жашоосун тартипке салуу боюнча бир сунуш, бир мыйзамы, ал ошол акылдын нуру болуп эсептелбейт. Эми андан жакшысын биздин фукахалар айтып койгон деген максатта айтып атат да берде. Ва мислуху мавжудун би камалихи индал фукаха. Эми ошону эле айткан, мусулман эмес айткан кишинин деле тартиби, мыйзамдарын мусулман эле биздин факихтер анан да жакшыраак кылып айтып койгон. Машалла. Ва юдафу илейхи тажариба гайрихим мин ал-фукаха. Тажаруба гайрихим мин ал-фукаха абра тарих. Жана факихтер жөн эле өзүнүн эле тажрыйбасын кылбай, башка дагы мыкты факихтердин тажрыйбаларын кошкон. Хайсу ту'табару маддатан хасбатан жиддан мин ат-тажариб ал-башария. Тажариб ал-башария. Мына ошол нерсе эң бир инсанияттын эң бир мыкты адамзат мындай хасба деген ошо жемиштүү тажрыйба болуп, адамзат мындайча айтканда эң бир баалуу нерсе болуп эсептелип калат. وأما نور الشرع على شريعة النور فهو يتمثل في أمور لا يمكن للعقل إدراكها بنفسه لأول وهلة. شريعة النور على турган болсок, ал бир ушундай мисал иштерде болот. Акыл аны бир эле карап түшүнө албай турган мисалдарда болот. وإنما تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة. Акыл аны бир канча убакыттан кийин назар кылып, ойлонуп отуруп, ошонун артын натыйжасын ойлонуп отуруп жетиши мүмкүн. Таасиринен түшүнөт да. Таасиринен.
Изинен да. Таасиринен. Таасиринен. Рибаны айтат бул жерде, зынаны айтат. Зынаны айырмалай албайт акылчы. Ооба. Туурабы? Адал арамды айырмалабайт. Шариат атканда эле ошонун батыш башка жактар ошону билбей, шариаттын ошондой өкүмү бар экенин билбесе, айырмалай албайт. Салыштырып атат. Суткорлук деле. Туурабы? $1000 товар алып келсең, аны сатсаң, 1,5 түссө, ошондо адал. Өз эмгеги менен таап атасыңбы? Ошо эле $1000 бирөө берип койсоң, ал иштеп туруп, акчасын, өзүнүн акчаң эле таап атандачы, $500 кошуп берсе, процент. Айырмасы жок акылда. Кайра процент берген жакшы да. Берген жакшы дейт да. Иштеп жүрбөй, берип коюп тура. Акыл ушуну айырмалабайт. Бирок кийин таасири аябай зыяндыгы. Ошондон анан жетет да, зыяндыгы, таасири деген ошо зыяндыгы. Зыяндыгын анан билебиз. Эми өз шариаттын нуру жөнүндө айтып атканбыз. Шариаттын нурун акыл бир эле карап ошол нерсесин зыянын билбеши мүмкүн. Балким ошонун изин, ошонун натыйжаларын карап, канча бир убакыттан кийин жыйынтыгын карап билет. Ошол жагынан карап, фашар'у ихтасара алейна тарика ва аррафна бихаза иптидаан. Шариат ошон үчүн бизге бул жагынан караганда жолду эле кыскартып берип койду. Жана башынан эле ошол туура эмес нерсе экенин башынан тыйып койду. Фала хажата лана ила амалиха хатта натааррафа ала дарариха. Эми бизге сөзсүз түрдө ошон амал кылып, зыянын көрүп туруп анан кийин тыйылыш шарт эмес бизге. Ва мисалу залик, ушуга мисал, табарруджул мар'ати ва зина яжурру ала al-mujtama'i min al-waylati ma la ya'lamuhu illa Allahu jalla jalaluhu. Мисалга турган болсок, аялдардын жылаңачтануусу, зына бул коомчулукта бир өтө бир чоң аябай балейлерге алып келет. Буну бир гана Алла биле турган балейлерге алып келет. وهذا ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في الزواج. Эми бул мисалдарды биз ачык эле көрүп турабыз. Батыштын көбүнчө мисалдарында аялдар өздөрүнүн акылларынан кургалат. Ар кандай оорулар, натыйжата тахкик ar-rajul raghbatahu biz-zina wa istighna'ihi 'anil mar'a. Натыйжада бул батыштын мисалын келтирип атат. Аялдарга муктаж калбай эле эркектер ошо өзүнүн муктаждыгын зына менен эле талабын аткарып алганы. Мына ошондуктан көп балейлер чыгат. Wa khuruju ajyalin bila usratin tantafi'u bi tarbiyatiha wa tastamti'u bi hananiha. Жана көптөгөн үй бүлөлөр жашмуун үй бүлөсүз калып атат. Үй бүлөсүз, ата теги жок, билинбейт. Ата-эненин тарбиясы жок. Мээрими төгүлбөйт атага, ханани мээрими жок чоң. فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداء. Мына ошол себептен шариат буну башынан эле бизден зынаны, аялдардын жылаңачтануусун башынан эле ачык жүрүүсүн тыйып койду. لا بعد أن نتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. تتعذب. أجيال. Сөзсүз ошол нерсенин коомчулук азабын чегип, зыянын көрүп, ушул ачуу акыйкатка дуушар болгонго чейин эле шариат тыйып койду бизге. Вайдан, мына ушул дагы ошого окшогон мисалдардын бири ар-риба вал кумар ва бай'у ад-дайни бид-дайн. Риба, сүткорлук, кумар маселеси жана карызды карызга сатып коюу. Карызга сатуу. Мисалы мен улукка карыз болсом, улук дагы Бекболсунга карыз. Мен келип туруп айтып атам Бекболсунга, улукка. Бекболсундан алып аласың депчи. Өзүнүн карызын бул жака майлап коёбу да. Шапка кийгизип коёбу. Шапка кийгизип. Ва бай'ун ма ла тамлик. Тумлак. Же өзүң ээ болбогон нерсени сатуу. Мына ушул нерселерди мисал келтирди. Бул дагы шариатта башынан эле турсалган. Жанакы сүрөттө мисалы бай'у дайни бид-дайн деди го. Мисалы ошол жерде экөөнүн карызы $1000 да. Жакып бул жакта $1000 карыз, бул жакта $1000 карыз. Ошол бири-биринен разы болсолор деле болбойт да. Болбойт, разы болгондо болбойт. Кол таанып деген кыргыздын макалы ошо кишилерге түрөттө кол таанып. Мен ал менен таанымайм. Ал менен ызчы болуп жүргүм келбейт ал. Ал деле бар дейт да, ойноп кел дейт да, сен таанымайм, сен акча алган эмесмин. Мамиле кылгым келбейт деш мүмкүн. Мына ушул башынан эле тыйып койгон да. ففيه من المضار التي علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفى. Мына ушул нерселерде биз билинди азыркы заманда көптөгөн
кыйынчылыктары, экономикалык кризистери, катастрофалар, катастрофалары мына эми чыкты. себебинен. Фашариату аррафна бимадарихи ибтидан. Шариат бизде башынан эле ушул зыяндарын айтып койгон. Ва ин канат хазал мадару ла тудрикул аклу илля биасариха ба'да татбиqatin муддатин мин аз-заман. Акыл муну бир карап эле билбесе деле шариат муну башынан эле бизге тыйып койду. Бирок акыл ошону кийин натыйжаларынан канча бир убакыт таасиринен кесепетинен анан билип алат. убакыт өткөндө. لكن الله عز وجل لم يتركنا نتعذب دهرا قبل أن نتوصل إلى هذه الحقيقة. Мына ушулдагы Алла Тааланын бизге болгон райымы, Алла Таала бизди жөнүндө ушул нерселер менен азапталып, кордоло берсин деп таштап койгон жок. Ва қис аля хаза гайраху мин ал-ахкам аш-шари'a. Мына ушул таризде да башка шариаттын өкүмдөрүн салыштырып көрөйүн. وعلى كل تسعى الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين النورين. Ар бир өкүмдө шариат мына ушул эки нур менен амал кылат. Инсандын жашоосун тартипке салууда. Аллазайни ла южадани битамамиха инда гайрил муслими ал-мустаршид би нуриллахи жалла жалалуху. Ушул эки нур мусулман эмес адамдарда толугу менен эле жок قيسة فيتوصل إلى أبدع تنظيم وترتيب لكل جوانب حياته. نشوف إيكي نور منن إن جاكش ترتيبك адам баласын жашоосун иретке салат. وملاحظة أن المعاملات من الجانب التنظيمي للإسلام أمر في غاية الأهمية. Мына ушул жагынан байкасак болот, бул шариаттагы мамиле маселеси жана иретке салуу маселеси исламдагы эң бир зарыл иштердин бири. Лианна туамилуна ма'аха على أنها تعاملنا معها على أنها تنظيمات يسهل علينا كثيرا فهم فروعه. Себеби бизде буну амал кылабыз. Бизге көп маселелерди түшүнүүгө жана тартипке салууга жардам берет. Ва юмкинуна мин тасаввуриха джайидан. Жана ошол маселелерди жакшы түшүнүп сүрөтүн чыгарууга жардам берет. Ва юсаидуна фи ма'рифати ар-раджихи фиха. Жана ошол маселелердеги эң туура чечимди билүүгө бизге жардам берет. Ва юмкинуна мин тахриджил мустажаддат. Жана бизге жаңы ошо маселелер чыкканга, ошол жаңы маселелер чыкканда ошолорду кайсы баптарга түшөт, ошону бизге салганга жардам берет. Кама саяти. Дагы бул тема жөнүндө келет. Muamalatin özgöçөлүктөрүнүн экинчиси анна ахкамал муамалати муаллалатун таабудиятун. Шариаттагы муамалат гражданский кодекстин өкүмдөрү бул себептерге куралган дейт да. Кандайдыр бир себептерге. Артынан сөзсүз бир себеп бар, ал себепти биз дагы биле алабыз дейт да. Таабуди эмес дейт. Ибадаттык эмес, а? Ибадат эмес. Ибадат дегенде, мисалы орозо намаз, эмне үчүн орозо намазды окушубуз керек, орозо кармашыбыз керек, биз аны себебин биле албайбыз да. Мына ошол жагынан биз Ханафи мазхабы ийгиликке жеткенбиз да, соода саттыкта. Бир гана биздин мазхаб баардык бөлүмдөрүн иштеп чыккан. Фик боюнча. Биз менен тең келген Шафи мазхабы дагы ошо фик неме муамалага келгенде токтоп калышкан. Себеби ушул маселеден да, алар таабудия, ибадаттай карап коюшкан. Муамалатта ибадат сыяктуу. Ибадаттай мамиле кылышыбыз керек. Муамалатка, соода саттыкка дагы депчи. Биз жок, бул себептерге курулган. Негизи бул себеп деп туруп, биз ошондой ийгиликке жеткенбиз. Ошо үчүн алар болсо ибадатты Шафи мазхабында окушат, бирок муамалатка келгенде Ханафинин китептерин окушат. Таабуди деген себеп билинбей турган нерселер да ошондо. Муамалат Ханафи мазхабында себеп билинет. Акыл менен билсек болот да, логически. Иннал муамалати мабниятун аля айлалин яджибу мураатуха инда кираати фуруиха. Муамалата вал катр ошондо ондо кошубуз керек. Жамуанас салим. Муамалаттар гражданский кодекс шариатта мабниятун аля айлалин кандайдыр бир себептерге куралган. Яджибу мураат ал себептер сакталыш керек. Ачан ошо муамалаттын экинчи орондогу маселелер окулса да. Муамалатта тешер маселелер окулганда муамалаттын негизги себептери сакталыш керек.
Анткени ошол себепке куралган. Себептер негиз болуп эсептелет бул бапта. жарандык укуктар десек болот, муамиле. Жарандык укуктар, гражданский кодекстер, граждандык кодекстер. Туура. والأحكام متعلقة بهذه المعاني. Эми өкүмдөр ушул себептерге байланган. Ошол себептерден чыкпайт. وما يذكره الفقهاء من مسائل هي أمثلة لقواعد مقررة في كل باب من أبواب الفقه. Эми факихтер китептерде ар кандай маселеди айтышканда, ошол маселелер ошо фикхте түптөлгөн иштелип чыккан эрежелердин мисалдары болуп эсептелет. Азамат. Негизи эсептелет. Жакшы болду. Ар бир баптын өзүнө тиешелүү эрежелери бар. Амматан жалпылай алганда деле, вал муамалат хосатан муамалат бабына граждан кодекс өзүнүн жеке эрежелери, себептери бар. Ошолор сакталыш керек, ошолор негизделип анан маселелер айтылат. إذ من طريقتهم في التأليف أنهم يذكرون القاعدة بالمثال. Эми факихтер, биздин фукахалар кандай бир койданы, эрежени же негизди себепти айткылары келсе, аны сөзсүз бир маселе менен мисал кылып айтышат. Ошо матында жазылган ар бир сүйлөм бул эреже болсо. Бул жерден эрежелер бар, ошо эрежелерди мисал менен түшүндүрүп берген. Мисал менен түшүндүрөт. Мисалды окуйсуң да эреже деп билишиң керек өзү. Мисал төө деп келсе, биз төөнү албай эле азыр мисалы машина же уй башка нерсе салышсак болот да. Ошо булар өздөрүнүн замандагы мисалдарды эле салыштырып койгон да. فمن فهم المثال وتصور بناءه الصحيح. Эми кимде ким ошо факихтер жазган мисалды окуп түшүнсө, жана анын негизин да мындай элестетсе, Эмнеге куралгандыгын түшүнүп алса, маселеничи, ошо мисалдагы окуш эмес. Мисал эмне себептен ошо айтылды? Эмне себептен ошо өкүм чыкты? Эмнеге барып таянат? Жөн эле адал деп койду, жөн эле арам деп койгон жок ал жерде. Бир нерсеге таянды ал. Таянган нерсесин. Таянган нерсеси себеби эмне себептен чыкты бул маселе? Анан ошо себебин негизин элестете алса дейт. Араф ал каидаталлати буния алейха. Кайсы эреженин үстүнө негизин үстүнө куралган экенин билет дейт. Билет, машалла. Эм кара. ومن لم ينتبه لهذا. Эми кимде ким ушул нерсеге көңүл бурбаса, وباقي يقرأ مسائل الفقه مجردة عن كونها معللة بمعاني وأصول. Fiqhte келген маселелерди эрежелеринен бош, себептеринен бош, себепке каралбай мындай эле окуп кете берсе, бул мындай экен деп. Себептерге көңүл бурбай эле окуй эле кете берсе, маселелерди жаттап эле кете берсе, окуй элечи, маанисине маани бербей элечи. Себептерин билбей. Бул арам экен, адал экен деп эле окуп кетет алчы. Буну кылса болот экен, буну кылса жараксыз экен деп эле окуп кете берсе, үстүртөн алат дейми? Үстүртөн окуп кете берсе, falan yakuna qadiran albattata ala fahmil fiqh. Bunday киши эч качан фикхти түшүнө албайт. Түшүнө албайт. Мына ушул эң негизги маселе ушул болот да. Бардык медреселерде ушул проблема болуп калышы мүмкүн. Жөн эле үстүртөн окуп кетербиз, ал эмнеге курулганы? Кандай негизде курулган? Себеби эмне себеп? А себепти билбеген адам ал эч качан факих боло албайт. Ислам юриспруденциясын түшүнө албайт. Юрист боло албайт ал. А статьяларды окуп кетер, а статьялар эмнеден куралган, эмнеден чыккан, эмнеден келип чыккан. Ушуга көңүл бурушубуз керек. Биз да матын өзүнүн немелерге киргенде ушуларга көңүл аябай көп бурабыз да. Себебин табабыз ар бир маселеде. Себеби Абу Ханифа өзү Кур'ан окуганда да, хадис окуганда дагы лимаза деп сурай берген өзүнөчү. Эмне себептен Алла Таала ушуну айтты? Эмне себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтты? Сахаба Умар эмнеге муну айтты деп себебин издечү да. Эми фикхти түшүнбөйт дедик, эгерде мындай үстүртөн эле окуса. Ва гойру кадирин ала рубтил фуруа би бa'диха. Жана маселеде бири-бирине байланыштыра албай калат. Болбосо фикхте бардык маселе бири-бирине байланышкан. Жалпы бир негизги эрежелер бар. Бири-бирине мындай десем, өз алдынча эмес да фикх. Ошон үчүн баягы киришүүдө айткандай, карта түзүп бердим го. Нарын областтарын адаштыра баштаса уже болду. Туурабы? Кайсы баптан кийин бул талак бабынанбы, бул бапка кыяста туура эмес болот. Бирине байланышкан экендигин билбей калат. Ва ма'рифати хукм мустажаддат. Анан ага кошумча жаңы чыккан маселелерди да түшүнбөйт. Анткени жаңы чыккан маселелерди биз негиздерге, жанагы эрежелерге, себептерге салып өкүм чыгарабыз. Азамат. Негизде. Фa'алайна ан нудрика тамаман аннама байна айдина. Бизге важип, бизге милдет. Биздин колубуздун астында турган нерсе, алфазу мусилатун иля маани. Мисалдар, маселелер кандайдыр бир маанилерге алып баруучу сөздөр болуп эсептелет. Азамат. Вал маани хиел гоят. Ошол маанилер, алып баруучу маанилер
алар ошо максат болуп эсептелет да. Азамат. Алар ошо эрежелер жана негиздер. Файна хадихил маани, эми ушул маанилер хия асасун, хия усусун, булар негиздер, ва каваиду, эрежелер, койдалар фи кулли бабин, ар бир фихтин, ар бир бабында өзүнчө бир эреже негиз болуп эсептелет. Буният алайха ахкам, ошолордун негизинде, ошолордун үстүндө өкүмдөр куралган. Кара сону айтылды, аябай сону. Ар бир бапта, ар бир немеде маани болсо, бул уже эреже болсо. Эреже болот. Бир сүйлөм, уже бир маселе бул эреже. Эреже деп табылыш керек. Маселенин артында бир маани эрежелер бар деп, негиздер бар деп. Ошону түшүнүшүбүз керек деп. وقد استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقواعد العامة التي أتى بها الإسلام. Эми ушул маанилер, ушул негиздер, ушул эрежелер Курандан, сүннөттөн, сахабалардын фатваларынан, сөздөрүнөн жана ислам алып келген негизги жалпы эрежелерден чыгып келген булар. Ошондон чыгат. Вастуфидат минал акли салими. Жана ошондой эле туура сак саламат акылдан. Логикага жатыш керек. Логикага жатпай калса болбойт. Логикадан келип чыккан айта бул эрежелер дагы. Аллади ясиру алал манхажил мустақим. Мындай туура жолдо жүргөн логика дейт да, логикадан келип чыгыш керек. Фи тaqdir al-umur bima ya'udu ala al-bashariyati bin-naf'i wal-khayr. Эми ушулар адамзатка пайда жана жакшылык менен кайтып барат дейт да бул нерселер. Азан сону окусаң отуруп атасың. وكيفية القراءة الصحيحة للمسائل هو بالسؤال الدائم قبل كل فرع لما هكذا. Фиқ маселелерин окуш жолунун эң туурасы дайыма бир маселени окугандан кийин эмне үчүн мындай болуп калды деп суроо берүү. Дайыма ушул суроону өзүбүзгө берсек да, бир кандай маселе окуганда фиқте өзгөчө. Хатта ятабайна лана иллатухум, биз ошол менен ошол маселенин себебин билишибиз керек. وكذلك نفعل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال لما هكذا. Ошондой эле Куранды жана сүннөттү хадистерди окуганда дагы дайыма ушул суроону беришибиз керек. Эмне үчүн мындай болуп калды, эмнеге мындай өкүм чыкты деп. Азамат. Хата нудрика айлатаха. Ошондой эле алардын себебин билишибиз керек. Факулл ахкам муалалат би маания му'табаратин. Бардык өкүмдөр бир маанилер менен себептелген. Ошо себептердин айынан ушул өкүмдөр келип чыккан. Себептерге куралган. Алайна идрокаха мин ажри фахми жайдан. Биз идрокуха. Биз эми ошол себептерди, ошол маанилерди билишибиз керек. Анан ошол маселени да жакшыраак түшүнөбүз да, ошол билсек. Ва имканият истифадати минха. Жана ошондой эле ошодон да пайдаланабыз да жаңы маселелерге. Анан Амиди фи ихкам, имам Амиди ихкам китебин айткан экен. إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو عن علة. Фақихтердин, ислам юристтеринин бардыгы бир өзөн айтышкан. Кандайдыр өкүм болбосун, ал бир себептен бош болбойт. Себепсиз болбойт. Себепсиз болбойт. Сөзсүз себептер болот да. الثالثة ошонун үчүнчүсү дейт أنها مبنية على تحقيق المصالح للبشر. Бул адамзат үчүн адамзаттын кызыкчылыгын, адамзаттын айтканда жакшылыгына байланган себептер болуп эсептелет дейт. فمن تأمل في حكم التشريع يصل إلى أنها إما جالبية للمصالح وإما دارئة للمفاسد. Эми кимде ким ошол нерседе ой жүгүтө турган болсо дейт, шарият өкүмүндөчү, аны либо адам баласы үчүн бул нерсе жакшылыкка жеткизүү же жамандыктан кайтаруучу экендигин билет дейт. وينبغي أن يكون هذا الأمر مسلما. Жана ошол жогорудагы айтылып аткан иштердин, айтылып аткан нерселер адамзатына мусаллам болуш керек дейт. Мындай айтканда адамзат ал нерсени кабыл ала турган болуш керек дейт. Себептеринчи. Ликауниллахи азза ва жалла ганiyun анил ибади ва хакимун. Себеби Аллах Таала өзүнүн пенделерине муктаж эмес дейт. Жана Аллах Таала даанышман дейт. فلا يريد من تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشر في المعاملات وغيرها. Эми шариаттан биз билебиз дейт. Шариаттан максат бир гана адам баласы үчүн жакшылык жеткезүү экендигин билебиз дейт. Ошону каалайт Алла Таала. Ошону каалайт дейт. Муамалат багында биз ушул нерсени билип жетебиз деп атат. Окол Шатиби, эми Шатиби деген алым айтып атат экен. Иннал каидатал муқаррарата, бизде эң белгилүү болгон бир эреже бар дейт. Ал нерсе анна шарая иннама жиа биха ли масалихил ибад.
бул пенделердин гана жакшылыгы үчүн, пенделердин кызыкчылыгын коргоо үчүн гана жиберилген дейт шариятчы. فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه. Эми биякта Аллах Таала бизге буйруган нерсе, Аллах Таала бизди тыйган нерсе, жана жакшылыктардын бардыгы бул пенденин гана акысына жана пенденин гана кызыкчылыгы үчүн келген нерселер дейт. لأن الله غني عن الحظوظ منزه عن الأغراض. Себеби Аллах Таала бир өзү үчүн бир үмүт кылуудан, же болбосо бир кандайдыр алдыга максат коюудан Аллах Таала ал нерсеге муктаж эмес дейт. Таза, аруу ага муктаж эмес дейт. Муктаж эмес. Машалла. فإن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام المعاملات. Мына ушул жогоруда айтылган нерселердин жогоруда айтылган акыйкаттарды билүү дейт. Бул муамалат өкүмдөрүндө, мындай жарандык өкүмдөрдө толук бир ишеним берет дейт. Ишенимди пайда кылат. Ишенимди пайда кылат. والرغبة في الإقبال عليها علما وعملا. Жана ошол нерсени кабыл алып, ошол нерсени билип, жана ишке ашырууга адамга бир үндөө берет дейт. Кызыгуу пайда кылат дейт. وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخياراتها. Жашоонун бир ошонун кенинен, ошонун жакшылыктарын пайдаланып, өмүрүн өткөзүүнү каалайт да. لينتفع الناس بهذه النعمة الكبرى عليهم. Адамдар ошо өзүнө берилген жакшылыктардын көп жакшылыктарды пайда кылыш үчүн дейт. Пайдаланыш үчүн дейт. لأن المرء يسعى في مصالحه. Себеби инсан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана табиятында ошондой адам болсо, кызыкчылыгына жол тартат, аракет кылат дейт. فإن علم أن مصلحته متحققة بهذا فلن يدخر جهدا في السعي وراء جهدا في السعي وراء تحققها في حياته. Эми биле турган болсо дейди, адам ошол өзүнүн жакшылыктарын ошол жогоруда айтылган нерселер менен өзүнүн максатына жетүүсүн биле турган болсо дейт, анда жашоосунда ошодон башканын артынан чуркабайт дейт. Күчүн сактап отурбайт, башка нерсе күчүн сактап отурбайт дейт. Өзүнүн кызыкчылыгын орнотуу, жакшы жашоого болгон күчүн жумшатып аракет кылат дейт. Ва ахиру давана.